2013 жылы ушул койго кызыгуу болуп оңгойдон баштаганбыз. Атам ушу оңгой алып, атам экөөбүз барып, ошол кезде баягы койлор 5.000-6 000 сом болуп турганда базарда биз 10 000 сомдон жогору койлорду алганбыз ошол кезде. Кыргызга мал боретиңе барабар дейт. Биз баягы тол район болгондуктан Кыргызстандын бардык жерлери кооз, бирок бул кемин өзгөчө. Биздин да кородон алып, жакшы чоңойтуп, азыр королордо багып атышат жигиттер. Козуларды алышкан, кочкорлорду алышкан. Буйруса жакшы өсүш. Бүгүн биз сиздерге Арашан короосу тууралуу маалымат беребиз. Учурда биз Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Карабулак айылына келдик. Кемин районундагы Арашан кой багуучулар коомунун координатору, тагыраак айтканда төрагасы Садыков Уларбек мырзанын короосуна келдик. Бул кой чарбасы Кемин районунда Карабулак айылында жайгашкан. Бул козулар 23 жылы март айында туулган козу токтулар. Азыр 1 жаш 3 ай, 1 жаш 4 айга карады. Азыркы учурда канча коюңуз бар? Азыркы учурда 150 тубар коюбуз бар. Жалпы? Жалпы. Козуларды эсепке киргизбейбиз, анткени козулар 1 жашка кирмейинче тубар кой деп санаганга болбойт. Биздин эме боюнча. Анан баягы козулар менен эсептегенде 300гө чамалайт. Азыркы учурда 150 тубар коюбуз бар, токтулар менен кошкондо. Бул тушта турушу, бул токтулар 45 токту. 23 жылкы токтулар. Азыр 2 тиш тишеп аткандары бар, тишелектери бар бу жерде. Анан бул светти ошол азыр бар эле бренд болуп атпайбы, свет депчи. Мына бул светти буйруса берди. Бая Аллага шүгүр. Буйруса дагы алдыда иштер бар, иштейбиз. Булар азыр ошо былтыркы жанагы токтулардын арасынан кармадык. 45 токту жана биринчи тартпадыкпы? Ушулардын арасынан светлый козулар ушулар болот. Сиз койду каяктан жыйгансыз өзү байке? Сатып алгансызбы же атаңыздан калган койлорбу же кандай? 2013 жылы ушул койго кызыгуу болуп оңгойдон баштаганбыз. Оңгой алып, биринчи бул короду ушу койго түрткү болгон менен атам болгон. Атам ушу оңгой алып, атам экөөбүз барып, ошол кезде баягы койлор 5.000-6 000 сом болуп турганда базарда биз 10 000 сомдон жогору койлорду алганбыз ошол кезде. Кочкорлорду кантип баштадыңыз? Кандай кочкор ала баштадыңыз? Ошол кезде бирок ал кезде 13 жылы биз мындай кылып, бизге баягы өңү көп өтө малинелүү эмес эле. Бизге баягы салмагы болсо, көк кочкор болобу, кара кочкор болобу кошуп келгенбиз. Анан чыккары кара кочкорлор менен да көп иштедик, көп жыл Насароктун линиясы менен иштедик. Токмокто Аюптун атасы Рахимчал деген болгон, Раматылык. Ошо Максат байке мен 2 жолу кочкор алдым. Андан кийин кочкорлордун линиясына биякта мурунку Типуштан деген линия бар эле. Мадан Аксакалы линиясы бар эле. Алардан Гиганттын линиясынан кошконбуз. Андан акыркы 5 жылдан бери Кораблевский линия болуп келатат. Азыр корабль линиясы келатат ошол. Эң негизгиси. Былтыр 23 жылы 2 кочкор кошконбуз. Бирөөсү Кеминский шедевр деген кочкор, бирөөсү Кеминский золотой деген кочкор кошконбуз. Алар Кораблевский линия болот, экөө тең. Бирөө Ботядан тараган, бирөө кораблдын прямой баласынан тараган. Азыр эми кайсы линияларга басым жасап баштадыңыз? Азыр буйруса, азыр эме 80 линиясына былтыр коштук. Жакшы буйруса. Быйыл да буйруса 80 линиясына анан ошол кораблдын да балдары бар. Корабль баягы айтышы боюнча чоң да бул. Андан кийин көп тарап кеткен да, ылдыйлаганда көп линиялар бар кораблдыкычы. Алыстап кеткен да? Алыстап кеткен. Азыр эми акыркы мезгилдерде 80 хит болуп атат. Сиз да 80 кой баштапсыз да, байке? Ошол бизге жоондук керек болуп атат. Анан өңдү ачыш керек болуп атат. Кулакты да иштеш керек болуп атат. Жумуштар көп алдыда буйруса иштер. Кыргызга мал боретиңе барабар дейт. Биз баягы
толуу район болгондуктан Кыргызстандын бардык жерлери кооз. Бирок бул Кемин өзгөчө. Анткени Кемин көп жайлоосу күнгөй бетинде жайгашкан. Бияка кар жаагандан кийин 2 күндөн кар эрип, күнгөй бетке кой жайганга ыңгайлуу десек болот. Сиз жайык кышы талаада. Жайык кышы талаада. Машалла. Баягы арашандарды ар кандай сөздөр чыгып атат. Жайытка чыга албайт, тоого жүрө албайт дегендер. Ушул Кеминде туулуп өсүп эле ушул жерде круглый год жайлат. Андан тышкары жайлообуз 1-2 күндө кетебиз. Быйыл жаанчыл жыл болгондукка байланыштуу. Быйыл кичине кечирээк чыгып атабыз. Бир сыйра дарыладык, кырыктык. Берки чоң туар койлорго кошуп, буйруса 1-2 күндө жайлоого барабыз. Жайлообуз биз Коңурга барабыз. Чаарташ, Акташ, Бөргөрбөс деген аталарыбыздын журттары бар. Ошол жакта жайлайбыз жайлоодо. Октябрга чейин. Ал жердин деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийиктикте. Бул багуу режими булар круглый год ушул жайытта, анан туй турган учуруна 1 ай, 1,5 ай калганда бая биякта кичине условия кичине жетишпегендиктен ылдый жакка барып, ылдый кыштактан тудуруп келип атабыз акыркы жылдары. Анан Кудайга шүгүр, менет кылса акыбети кайтат дегендей, мына азыр токтуларыбыз турат мына. Кудай буйруса буларды күзүндө 80 линиясына кошобуз деп турабыз. Туугандар, биз Уларбек мырзанын үйүнө келдик. Үйүндө эркек малдары мына ушул жакта кармалат экен. Анда эмесе селекциясын көрсөтүп баштай беребиз. Назарыңыздарда 2 жаш коз кочкору бар. Азыр мына Уларбек агабыз өзү мына ушул кочкорлору менен тааныштырсын. Артта чоң кочкорлору бар. Кыскасы азыр биз сиздерге сонун маалыматтарды көрсөтүп беребиз. Уларбек байке, бул жаш кочкорлоруңуз экен, Ооба. Бул жаш кочкорлордун биякта балам кармап турган. Бул кличкасы Борпоң. Балам экөөбүз Борпоң деп койгонбуз. Өзүдө Борпоң мал экен да, буйруса бул будущий чемпион. Бул экөө тең чыга каласа. Баягы 2021-дегидей кылып чемпионду. Буйруса ошо 21-жылы бизде бир чемпион чыккан, Кара Жорго деген. Төртчүтөр арасында Арашандын презентациясы болуп атканда Кара Балтада 21-жылы сентябрда, 18 сентябрда биздин Кара Жорго аттуу кочкорубуз 1-местен алган. Канча килограмм чыккан эле? 180 килограмм менен алганбыз ал кезде. 4-чүтөр арасында, ооба. Сонун салмак болгон экен байке. Анда өзүң тартпадың беле Эсенбек ошол видеону дагы. Бул Борпоң качан туулган? Теги кандай? Теги салмактуу коз экен, Бул Борпоң 6 айдан өттү, 7 айга карады. 6 айдан өттү, 6 айдан өттү, 7 айга карады. 6,5 ай деп койсок болот. Борпоңду буга чейин таразага тарта элекпиз, азыр мына таразага тартабыз. Бул Кораблевский линия болот, Корабльдын прямой небереси. Тиги Золотой болот, Кеминский Золотой деп кочкор, тигини элдин баары тааныйт, выставкаларда дагы экстерьер менен бир 3-чү месталарды алып жүргөн. Гайд паркта 3-чү местаны алган. Тиги Золотой аттуу кочкорубуз. Бул кочкор дагы ошо Золотойдун баласы. Бу дагы. Экөө тең бе? Экөө тең баласы. Ошондо булар Корабльдын небересинин балдары болот, Корабльдын небересинин балдары. Анткени Корабль, айтылуу Корабльдын түздөн-түз баласы бизде бар эмес беле, Эсенбек, өзүң билесиң, бизде 5 жыл селекционный иш жүрдү, Кудайга шүгүр. Машалла. Бул 8-июлда, мул айда, ушул айда, бул 4 айга толот. Бул 2 күн болду. 4 ай боло элек. Бир жумадан кийин болот экен, буйруса. Бул 8-июлда 4 айга толот. Бул жайыттан келди. Кечээ күнү энесинен бөлүп буларды алып келдик тиякта козулар менен. Бул үйдө жемде турган козу, эми бая усилина деле жем бербейбиз, бая тиги чоң кочкорлор менен бир маал жем жейт. Куйруктардын формасы, Ооба. Көрдүңүздөрбү? Сүттөн бөлүндү. Деги эле жаш козулар сатыкка да, Жаш башкалар барбы? Ушул эле канда, ушул эле линиядагы козу кочкорлор бар. 30-40 козу кочкор бар сатыкка. Булар азырынча кармай турабыз. Буларды выставкаларга дайындап, буйруса чемпиондорду чыгаралы деген ниеттебиз. Мына 0. 0 болду байке? Кана? Күн чагылыш көрүнбөй экен, Мына азыр. Могу 0до турат.
Мына колуңасың. Бирок могу киши камерага ушундай көрүнө берет да. Болду. Септер. Кана чыксынчы. Борпоң чыкчы таразыга канча килограмм чыгат кезин? Азыр көрөлү. 83 200. 83 экен да. 83 килограмм? Өзү крупный түшкөн. Азыр мунун энесин көрсөтөбүз. Машалла. Энеси дагы тууган, эгиз. Борпоң өзү кайсы айда туулган так? Бул декабрдын аягында туулган. 6 айдан бир аз өттүр да? 6,5 ай деп койсок болот. Ооба, 6 ай 10 күн. Бул жана борпоң деген коздун энеси. Борпоң декабрда туулуп, бирок кайра эле тууптур да, байке? Бул декабрда борпоң туулду. Бул январдын 25-inde адмиралдан качкан кайра. Үйдө баа кышында семиз болуп 25 январда качкан. 17 июнда туулду бул. Эгиз туулду адмиралдын козулары. Машалла. Бул борпоң өзүбүздүн селекциядан чыккан, бул энеси. Мунун энеси типуштанка матка болчу. Берде атасы носорог. Энеси Бул масса энеси жактан өтө дейсиз да, бай? Энеси дагы абдан жакшы койлордон, илгерки кандар бар берде. Могу эгиз. Мына ургачы козу светлая. Эркек козу горбоноз кулактуу. Шеф. Негизи кой өзү жакшы кой экен. Могу козусу да жакшы экен, эркек козусу. Кой дающая матка деп коебу. Ошондой койлордон. Бир борпоңду тууптур, могу эркекти тууптур. Могу козун таразага коюп көрбөдүңүз беле? Жок, эми бул 10 эле күндүк козулар да, буларды таразага койгон жокпуз. Азырынча. Машалла. Коюңуз мыкты экен, байке. Байке, жок, чистотасы күчтүү экен, негизи. Эми бул тазалыгы. бул кочкор буйруса жакшы. Жүндөрүнүн тазалыгы. Кулагы да жакшы. Баштын формасы. Буттарынын жоондуктарына карап көңүл бурсаңыздар болот. Эми бул кочкор буйруса жакшы. Дагы иштейбиз го муну менен Кудай кааласа. Туугандар, эми сатыла турган кочкорлорду бир четтен айтып баштайбыз. Эң биринчи көрсөтө турган кочкорубуз бул адмиралдын баласы. Адмирал билесиздер, мына Арашан асыл тукум кой багуучу фермерлердин коомунун төрагасы. Милан агабыздын короосунда туулган бул, Ооба. Ал адмирал дегенде талас чүйлүктөр жакшы билет. Анткени Кенжебек Бокоев агабыздын короосунда дагы адмирал жүргөн. Мына адмиралдын баласы. Тукумдукка жакшы кочкор издегендер болсо, чистота Туловищага мына ошол кочкорду көрүңүздөр, Формалары кандай жакшы. Учурда 4 жашта, 4 жашта. Бааларын айта беребиз четтен. Айта беребиз, эми баа жакындатып эле айтканга аракет кылалы, баа Арашанды жайылтканга кызмат кылып жүрөбүз, өзүбүз. Элде болсо бизде болот дейт. Эми бул кочкордун баасы $5000 суралган. Бул жерде кочкорлор бар, эми баягы өтө кымбат сурагандан деле эмес. Мунун баасын $10,000 коюп атабыз. $10,000, $10,000. Кеминский золотой. Бул кочкор да сатыкка. Кочкор тууралуу өзүңүз маалымат айта бересиз байке? Ооба. Бул корабльды неберес дедиңиз эле жана? Ооба, бул кочкорду жана өзүңүздөр көргөндөй тоодогу Кашарда тарткан 45 козунун атасы ушул кочкор. Бул дающий кочкорлорго кирет. Ушул кочкор Алланын буйругу менен Кудайга шүгүр селекциябыз алдыга улап алдыга озуду десек болот. Көрктөнүп кетти. Көрктөндү. Бул кочкорду убагында жакшы бага сурашкан. Анан кой селекция кылалы деп, анан буйруса 2 жыл колдондук. Буйруса кызыккандар болсо сатылат. Мунун да баасы ошол эле $10,000 сурап атабыз. Буйруса дающий кочкорлордун бири. Бул кочкор дагы жакшы кочкорлордун катарын толуктайт. Баягы менин көз карашымда 4 сандуу кочкор,
баягы өзүнө абдан тың да. Баягы көбүрөөк поголовьясы бар селекционерлер кайрылса, бул кочкорду алса өкүнбөйт деп айта алам мен. Анткени себеби мунун чуркашы, койлорду качырышы абдан ылдам, анан абдан тез. Өзү да аябай шустрый кочкор. Жашы 3,5-дан 4 жаш. 4кө деп коем, мына күзүндө 4кө чыгат, 4тө. Кулак 20 сантиметр, бою под метр, 98 болчум, семиргенден 90. Мунун разрезтери абдан чоткий да. Усман минтип койсоң кичине. 4 жаш болуп куйругу ушундай. Жаш мезгилинде өтө эле тик болгон окшойт куйругу, байке? Бул кочкордун мындай азыр мындай разрезтеги кочкорлор азыр табышта кыйын болуп атат. Тапса болот эми, бирок 3,5-4кө чыгып калган болсо, бул кой кылган болсо куйругу бир аз түштү да, бул жаштыгында өсө тик болгон окшойт дейм куйругу. Жаштыгында өтө тик болгон, өтө чапчан кочкор болгон тың. Бул абдан жоон, өзү дагы ушундай шустрый. Бир аз арыгыраак экен, кышта көбүрөөк кой кылган окшойт. Кышта көбүрөөк кой кууду, биякта да туугандар сурайт. Бергенбиз, иштетишти жакшы эле. Мындан жакшы төлдөрдү алдык. Кудайга шүгүр кочкор. Бу дагы сатылат. Канча коебуз мунун баасын? Мунун баасын $5,000 коебуз. $5,000. Кеминский грузин. $5,000 коюлду, линиясы Насоров. Мына айтылуу Волчоктун линиясынан тагыраак айтканда небереси жана тетиякта да көрдүңүздөр, бери алып чыктык. Бир назар салып карап коюңуздар. Бул дагы 4 жашта. Параметрлери кандай байкем? Onun parametreleri 96-97 boyu. Pravda andan beri çeneyлекпиз. Бирок абдан жоон. Өзүмө да жагат мындай. Козу кезинен жактырып алып калганбыз. Кулагы 20, горбонос. Мунун жүнү щетка. Бул бачкообразный. Жакшы арашандардын порода бере турган кара кочкорлордун бири. Канча коебуз байке? Мунун баасын деле ошо $5,000 коюп атабыз. $5,000. Эм содасы болот. $5,000 сүйлөшсөңүздөр болот. Төштөрүн бир көрсөтүп коеюн. Абдан жоон кочкор. 4 бутунда казыктары бекем аябай. Мындай. Көрдүңүздөр, буттар олтурган эмес, өтө тик экен буттар. Мунун куйругу да разрезде чоткий да. Усман минтип койсоң. Куйруктун формасы ушунук экен да, бирок. Чоткий мунукуч. Көрсөтө турчу жаш козулар сүттөн бөлүнгөн. Могу жана 80 линиясындагы кочкордун пробниги, а могу адмиралдын козусу. Баарыңыздар көрүп атасыздар. Жаш коз кочкорчиктерди алабыз десеңиздер, мына бул жакты да көрсөтүп атабыз. Могу адмирал шеф? Бул адмиралдын баласы. Бул дутуй. Бул атасын тартып өтө жоон коз экен, Линия 80, чистата баары башкача. Куйругун көрсөтүңчү байке. Анын куйруктары жакшы. Бааларын кандай кылабыз? Эми баягы навы бир болот да баары жагандай. Навы бар болсо, мындай $500 эле беребиз. Мына ушу козулар, Ушуларды $500 бересизби? Баасын жөндүү кылалы, $500 беребиз. Биякта 40 козу кочкору бар. Анан булардан кичирээктер бар, ушул линиядагылар. Бир аз баасы төмөнүрөөктөр да бар. Бул азыркы кара кочкордун эркек козулары. Мына ошол Волчоктон кандай туулуптур десеңиздер, эки эркек козусу бар. Алам десеңиздер, мына ушул жаш козулар бар буйруса. Сүттөн булар дагы жаңы бөлүнгөн. 3-4 айлык козулар да. 4 ай, 3-4 ай. 3-4 ай. Мартта туулган да. Мына кулак баштарын көрүп коюңуздар, бир сонун козулар, Тең жүнү козу жүнү түшүп, кайра аркындай жүн чыкканда анан көрөсүздөр туугандар. Болду. Машалла. Могу кара кудум эле атасын тартыптыр, Төштөрү башкача, могу козун. Бирок бул жашыраак окшойт жашы. Же тең элеби? Бир ай эле туулган бардыгы, бирок арасы может 20 күн айрымы. Булар беке караларды канчадан коесуз баасын? Булардын бааларын 40 000 сомдон коелу. Энелери кызылбы булардын? Энелери кара.
Ата энеси кара экен да? Кара. Атасы да энеси да. Кара сүйүүчүлөргө жаш коозу аламын, кочкор кылып калайын десеңиздер, канчадан коем дедиңиз? 40 000 сомдон. 40 000 сомдон. Мондай жаш ургач коозулар бар экен бул жактын. 10 баштын төгөрөгү 12 башпы? 11 баш. 11 баш ургач коозу бар. Мына ушул короодон. Булар сатыла тургандары. Мына ушул коозуларды алам десеңиздер 30 000 сомдон ушул 11 баш сатыкка койду. Дагы өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Келин. Бирөөсү кара өңдүү коз.